Так, келиңиздер кайрадан кошулабыз. Кайрадан кошулабыз, жана улантабыз. Бирөө чалай берип, акыры блокировка кылдым. Эми өчүрүп калды да эфир теги чала бергенденчи. Келиңиздер кошулабыз. Эң кызык жерине келдик болчу, улантабыз. Азаматсыздар. Караңыздар, эми дагы мисалы алтындан кантип 100 000 сомго чейин киреше алсак болот. Былтыркы баасын караңыздар, 5 граммдык алтынчы, мисалы 5 граммдык алтын 49.772 сом болот. Былтыркы баасы 5 грамм алтындын. Ал эми быйылкы баасы болсо 62.832 болот. Айырмасы бир жылда 5 граммдан 13.060 сом болуп жатат. Көрдүңүздөрбү? Азыр алтындын баасы түшүп жаткан убакыт. Мына июнь айынан баштап, сентябрларга чейин алтын аябай түшөт дагы. Сентябрдан баштап, могул жаңы жылга чейин көтөрүлүп берет. Ошондуктан инвестиция кылып калуу керек. Азыр аябай алтын ала турган момент. Дүйнөлүк акциялардын баасын караңыздар, тоже 10 күн мурунку баа менен бүгүнкү бааларды салыштырып бердим. 2 штук акциясын алсаңыз уже $552. Бул деле почти 40 000 50 000 сом акча деген сөз. Бүгүн бир эле эмеси дагы бир түрү, мисалы 300 сомдук Тесланыкын ала турган болсоңуз, 2 штук акциясы уже $628 болуп жатат. Көрдүңүздөрбү? Комментарийде өчүрүп турайын, чтобы сиздерге жакшы көрүнүш үчүн. $628 деле сатмаксыз да, сиз мисалы былтыр алып койгонуңузда деген сөз да, бул эми былтыр алып койгонуңузда өзү негизи инвестиция да, мындай расчет чыгарып, план чыгарып атканда былтыр баштаганда азыр канча акчам болмок деген нерсе менен башташ керек да. Ошондо баягы адам убакыт да өтөт, кой баштайын деген немеге келет. Азыр алсам анан канча болот, алдыда канча болушу күмөн да, билбейбиз да эч кимибизчи мисалы. Значит, былтыр мынча болгон экен, азыр мынча болот атат. Эгер мен былтыр баштаганымда, мисалы 1 жыл мурун баштаганымда, азыр менде мынча болмок экен, азыр сатсам менде ушунча акча болмок экен деген, мындайча айтканда, артка карат ой жүгүртүп коюшубуз керек. Инвестициядачы алдыңга эмес. Алдыга жакшы ниет кылабыз, бирок алдыга биз алдын ала инвестиция, тем более адал инвестиция бизге эч качан ачык, точный прогноз бербейт. Расчет бербейт дегеним. Пайдасын көрдүңүздөрбү? Бул 10 күндөгү эле пайда. 10 күндөгү. Бир жылда 10 күндөн канча бар мисалы. Туурабы? Демек, бул алтын менен ошол дүйнөлүк акциялардын бүгүнкү күндөгү пайдаларын айтып атабыз. Эми көрдүңүздөрбү? Бир нече инвестициялык булактарды колдонуп отуруп 100 000 сомго чейин алтынга, же болбосо акцияларга, же дүйнөлүк акцияларга, кыймылсыз мүлктөргө, ошондой эле мударабага, же болбосо мушаракай баягы даяр бизнеске шериктеш болуп инвестиция кылсаңыз, же болбосо ижара, лизинг ачып дагы, көрдүңүзбү? Бир 6-7 түр инвестицияны жасап, болгондо дагы аз эле акча менен баштап, сиз ошол бир жылда 100 000 сомго чейинки пайдаларды көрсөңүз болот. Көрдүңүздөрбү? Бир нече инвестициялык булактарды колдонуп отуруп эле 100 000 сомго чейинки пайдаларды көрсөк болот. Же болбосо эми баягы биз иштеп үйрөнүп калганбыз да, эми ким иштесе алты иштейт деп үйрөттү бизди. Ошондо тарбияландык, туурабы? Иштеген иштейт деп. 8 саат эми кеминде мисалы эртең менен 8ден кечки 5ке чейин иштегенде деле ортодо 1 саат обед менен эми толук 8 сааттык жумушта 8 саат, 10 саат иштебей эле акчаны гана иштетип ушундай пайдаларды тапсак болот. Көрдүңүздөрбү? Иштесек дагы биз өзүбүздүн сүйгөн жумушта иштеп, анан азыраак убакытка иштеп, бирок мындай сүйүп, энергияга толгон, бир удовольствие алган ошол жумуш процесстен ушундай деңгээлде гана биз иштешибиз керек, айрыкча аял киши. Бул боюнча ислам финансында көп жолу эскертилген, көп жолу айтылган, көп жолу дайындалган да. Аял кишини эч ким иште деп зордобойт. Аял киши иштесе өзү каалап гана, каалаган деңгээлде гана иштеш керек. Ошондо дагы кыйналбаган, рахат алган деңгээлде иштеш керек. Мисалы өзү биз андай эмес да, биз кыйналып иштеп жүрбөйбүзбү аялдар Кыргызстандачы? Кыйналып, өзүбүз сүйбөгөн жумушка кечиресиздер, эми ушу мойнуна байлаган иттей болуп, эптеп эле баргабыз. Анан эле жылдар өтүп бутубуз, белибиз ооруп калат, себеби баргыбыз келбеген жакка басып жүрүп, бул эми оорунун психосоматикасын айтып жатам да.
ошентип уру болуп атат да. Анан өзүбүз сүйбөгөн биз эптеп эле ошол акчасы жакшы болсо, жакшы акча төлөнсө эле, кызыксак, кызыкпасак деле энергия алабызбы, албайбызбы, удовольствие от процесса работы барбы жокпу, биз аларга карабайбыз да. Биз ушул иштеш керек, тирлик кылыш керек, иштеш керек, ушу турмушту эптеп кылдыратып арабан тартып кетиш керек деп эле акча үчүн эле иштеп жатабыз. Бирок жок. Биз бир гана учурда иштешибиз керек, өзүбүз сүйгөн. Болбосо биз өзүбүздү жумушка салбай, биз акчаларыбызды жумушка салышыбыз керек. Өзүңүздөргө убакыт бериңиздер. Азыр баштасам 3 жылда, 4 жылда мен активно иштеп, дальше өмүрүмдү только акчалар иштетип гана жашайм. Чечим чыгарыңыздар, убакыт келди. Мынакей. Мына бул чыныгы инвестиция деген ушул. Сиз 8 саат, 10 саат өзүңүздү тим более сүйгөн жумушуңуз болсо мейли сүйбөгөн жумушка салып өзүңүздү кыйнабастан бир нече инвестициялык булактарды жасап пайдаланып, сиз 100 000 сомго чейинки пайдаларды алып келсеңиз болот. Мына ушул нерсе экен чыныгы инвестиция экен. Дагы деле сиздерге мындай конкретно суроо берейин. Дагы деле 8 саат, 10 саат кыйналып иштөөнү каалайсыздарбы? Же акчаны иштеткиңиз келип калдыбы? Кайсыл жолду тандайсыздар? Комментарийге жаза кеттиңиздер. Сиздер тандаган жолго мен жакшы чечим берейин. Кайсыл жолду биз адам баласы дайыма мындай тандоо менен жашайбыз да. Биз өмүрүбүздө ар бир минут, ар бир секундада мен ушул нерсени түшүнгөндө, мен мынтип ойлогом да. Менин тагдырымды, менин пешенемди уже Аллах жазып койгон. Менде эмнегедир ушундай түшүнүк бар болчу да. Ошол жазып койгон боюнча эле жашайм. Мен ошо эч нерсени өзгөртө албайм деп түшүнчүмүн. Кийин мен билим алып отуруп түшүндүм, что жашоо бул мен экенмин да. Мен тандаган тандоолордон мен жашоом куралып атканын жана менин жашоом ошол нерседен түзүлөрүн түшүндүм. Түшүнгөндө анан мен тандай баштадым. Бирок тандаганда жөн эле билимсиз тандоо башка болот экен. Билим менен тандаган башка болот экен. Ошон үчүн билимдүүгө дүйнө жарык, билимсизге дүйнө караңгы деп айтылган экен да. Тандаңыздар, азыр тандаңыздар. Дагы деле ушинтип кыйналып иштеп өткөндү тандайсыздарбы? Ушул жашоо, анда эч нерсени өзгөртпөй эле ушул жашоодо кала бериңиздер. Анан жок, мен акчам иштесин, мен инвестор болом, мен инвестиция кылам, мага акчалар иштеп акча алып келсин дегенди тандаган болсоңуздар, кана тандооңуздарды окуйунчу. Эң туура дейт, акчаны иштетким келет дейт. Болор болбос нерсеге акчаларымды жумшап жүрүпмүн дейт. Кече бир эже менен разбор болду эле. 1,5 саат ыйлады окшойт. Эже, эмне болдуңуз? Майлем, разбор сиздики, акчасын төлөдүңүз, макул, убактыңызды мейли кичине бошонуп алыңыз деп койсом эми. Эмне дейин анан ошентип атса, анан аябай эме да, эмне болду деп анан кийин өзүнө келип соронуп анан айтып атпайбы? Мен сенин сабактарыңды угуп отуруп дейт, ушундай жөн эле ары бери чачкан акчаларыма кадимкидей эме болуп бийлеп атам дейт да, таасирленипчи. Кечке угуп отургум келет сизди дейт, рахмат. Инвестор жолун тандадым дейт. 2015-жылы ЯИ деңгини окуп, бирок мен чоң сумма менен депозит ачылат экен деген ойдо калып кеткен элем. Көрсө ал жолдор көп жолдор бар экен. Аздан баштай алат экенбиз, азаматсыз. Инвестиция жасайм, акчаны иштетем дейт, инвестицияны тандадым дейт, баш жагын укпай калдым дейт, сабак сакталды, биринчи бөлүгүн сактап койдум. Көрүп аласыздар. Каалабай калдым дейт, инвестицияны тандайм дейт, абдан коркуп жатам, рисковать этүүдөн абдан корком дейт. Качан адамда коркуу болот? Адам билбестиктен коркот да, туурабы? Белгисиздиктен коркот, билбестиктен коркот. Билбеген нерсени үйрөнүңүздөр. Акчаны иштетип эле жашагым келип калды дейт, инвестор болгону тандайм дейт, акчаны иштетем дейт. Мудараба ар бир банкта болобу дейт. Жок, ар бир банкта эмес ол. Эң сонун азаматсыздар, көпчүлүгүңүздөр билим дейт, билим жетишпеп, мен дагы билим. Ошол акчаларды себеби мен кыйналып менет кылып тапканмын дейт, бирок оңой эле мындай ошол акчалар азыр эми жок дейт да, даже эч нерсе билим деле албапмын дейт, жашоомдун сапатын деле көтөрбөпмүн. Эми ошо кара курсак менен эле жүрүпмүн дагы дейт. Кече эмес азыр деле
деп анан сонун кылып разборду өтүп сүйлөшүп дагы да терең түшүнүк берип анан чечим чыгартып стратегия түздүрүп план кылдырып анан инвестиция баштайм дейт. Сонун азаматсыздар. Анда келиңиздер. Тотоже даярсызбы? Акчасын иштетип баштаган окуучуларымдын өз-өзүнөн угалы, ошолордон сиздерге бир аз ушто болот экенин сиздерге дагы да кичине ишеним берсин. Кенже Баева, Тотоже даярсызбы? Акчаны иштетким келет, бирок финансовый жактан жокмун да. Финансылык билим сөзсүз керек. Инвестицияга чейинки биз үйрөнө турган нерсе бул финансылык сабаттуулук. Курста биринчи финансылык сабаттуулукту үйрөнөсүздөр, андан кийин инвестициялык сабаттуулукту үйрөнөсүздөр. Экөөнү кошуп анан инвестиция жасап кетебиз. Мен сразу эле инвестиция кылдырбайм, сразу эле инвестицияны ачып бербейм, ал жака алып өтпөйм. Биринчи акчаны башкарууну үйрөнөбүз, системаны үйрөнөбүз, андан кийин анан инвестицияны баштайбыз. Биз сизди окусак сиздей билип калабызбы дейт. Ооба, аракет кылсаңыз. Так, Тотоже жазып коюңуз. Эфирдесизби? Сиздерге конок бар болчу. Эфирде болсоңуз жазып коюңуз. Тотоже. Анан болбосо бул жерде баягы көрбөй калгандар да бар экен. Менин баягы жана 300 000 сомдон эме кылып аткам. Мисалы булар мына Ош шаарынын инвесторлору. Өткөнкү июнь потоктон бүтүрүштү булар. Анын аягында инвесторлордун жолугушуусун кылдык. Инвест касса баштадык. Ош шаарынын инвестор айымдары. Ушулардын баардыгы силерге окшоп билбей, билими жок келген. 0 сом менен келген. Акчасы жогу деле бары деле бар, бирок акчаны башкарып, чогултуп, кадимкидей. Анан эме кылышты. Инвестицияларды жасашты. Бир топ инвестицияларды жасаган. Мен Мамитова Нуржамал. Бул Асыл Гүлстамованын окуусунан биринчи очурупта илим алдым. Инвестиция жасап, алтындарды алдым. Мен Шабданбек кызы Айпери. Мен инвестор. Алло, кандай Асылгүл? Жакшысызбы Тотоже? Экранды бурабыз. Кандай бурайын? Эме кылсаңыз? Мындай, болду, бурулду эже. Ай, Видеобуз токтоп калды айымдар, биякта конок кошулуп калды. Келиңиз Тотоже, жакшысызбы? жакшы. Сизди өзүмдүн эфиримден Саламатчылык Асылгүл. Саламатчылык. Мен дагы кубанычтамын сени менен жүз көрүшүп атканыма. Рахмат эже. Өткөндө тренингке да келип кеттиңиз, Ооба. Айтып бериңизчи, сиз кандай абалда келдиңиз эле? Эмнеден улам сиз ушул билим алышым керек, инвестицияны үйрөнүшүм керек деп чечим чыгарып калдыңыз эле? Мен ушу сенин инстаграмдан көрүп эле сенин ушу окууң мага жагып калды. Ушул финанс боюнча билим алгым келди. Мен өмүр бою эле мен акча менен иштедим эле, магазинде иштегем, андан кийин секторду иштеткем, көп эле акча тапкам. Толтура мен мурда деле айтып бердим, анан ошону башкарууну билбепмин да. Анан азыр болсо 67демин, пенсиядамын, иштерим токтогон. Бирок мен ушу пенсиямды чогултуп туруп бир сек салып коюп иштегемин да. Анан ошол секим да токтоп азыркы күндө. Ошону квартирага берип коюп, мага азыр ошол жардамчы акча болуп иштетип атам да пенсияма. Анан сенин окууңа кирип калдым дагы. Ушу сенин инвестицияң мага аябай жакты. Анан ушу биздин возрасттогу адамдар ушу балдардын көзүн карабай, ушу сенин билимиңди алып, өздөрү үчүн ушу акча чогултуш керек экенин билдим. Мурдакы жоготкон акчаларымдын баарын ушу менин билимим болгондо, мен азыр сенин жаныңда эч эле миллионер болуп отурмак экенмин деп ойлондум. Себеби мен билем да канча акча таптым, канча акча жоготконумду жатка билем да. Анан
Эми бирок мейли деп анан кийин ушу сенин окууңда сенин жардамың менен баштадым. Кудайым буюрса ушу июнь айында окуп 50.000 менен лизингке ачтым. Кайра эле ушу июнь айынын аягында 50.000 пополнение кылдым, толуктадым. Азыр эми июль айында Манас аэропортунан 100 акция алдым буюрса. Анан эми менин максатым тетрадьты ачалы сен сабагыңда отургам жанагы менен иштеп турсам анан угулуп атабы Асылгүл? Угулуп атат. Анан Кудай буюрса күзүндө ушу миллионго чыгам деп өзүмдүн пландарымда бар. Анан ушундай экөөбүз сүйлөшкөн стратегия боюнча ошол бар. Анан могу мушаракаңа кошула берсемби деп ойлонуп атам да. Ушуну аракет кылып анан сага эме кылам, эми чалам. Анан могу жерде жаңы окуп аткандар бар окшойт э. Ошолорго сабак өтүп атасың азыр. Эмне дегиңиз келет? Билим Мен керек бекен? Курс кандай экен? Ушулар боюнча. жаңы окуп аткандар эми мен көрүп атам ушу жаштар окуп атат. Мен ушу жаштардын окуп атканына аябай ыраазы болуп атам да. Себеби алардын келечеги кең да. Алардын балдары жаңы чоңоюп атат, балдар өсүп өнүп атат жаңыдан. Ошолор үчүн өздөрү үчүн деле бирок акыры ошо балдарга калат экен го. Ошолорго азыр аябай эң туура убакытта кирди деп эсептейм да. Эң эле туура убакытта кирди деп эсептейм. А мен болсо, менин возрастымдагылар болсо, эми Алла Таалам өзү билет дечи биз канча жашайбыз, бирок дагы эле убакыт саатыбыз бар. Ошондо дагы ушу бирөөнө муктаж болбой, балдарга жүк болбой, ушу сенин жанагы үйрөткөн билимиңдин негизинде ушу билимибизди пайдаланып, ушу сенин окуткан окууң менен сени наставник кылып алып ушу алып кетиш керек экенин мен аябай түшүндүм да. Анан элдер айтып атпайбы азыр мен сабагыңан угуп отурсам коркуп атабыз дейт. Ооба, коркуп атышат. Мен корккон жокмун Асылгүл. Себеби мен көзүм жетип турат да, мен корккон жокмун. Мен миллионду да салганга азыр даярданып атам да. Тигилерди алып койдум эми, алар миллионго караганда тигилер 50.000, 100.000 болуп атпайбы? Анан мен буюрса эми ошо миллионду салам деп турам, ага чейин жанагы мушаракаңа кошулсам деп турам, өзүңө чалып туруп. Ошол эми мен сенин билимиңе сага кабылып калганыма мен чексиз ыраазымын. Ушу балдарыма дагы айтып атам, ушундай кылыш керек экен деп атам. Эми алар пока мага жардам берип атышат да. Анан өздөрү ойлонот. Анан эми буюрса мен сенин жаныңда сен сыймыктанган миллионерша апа болгум келип атат. Кудай кааласа. Сиз клубда мүчөдө калдыңыз азыр, биздин клубка кошулдуңуз. Буюрса клубдун бир жылдык отчетунда мен ойлойм, эгер азыр сиз айткандай ошол баягы балдарыңыз менен кошулган сумманы мушарака кылып баштап кала турган болсок, бир жылда жакшы киреше болуп калат. Буюрса анан клубдун бир жылдык отчеттук жолугушуусунда ошол өзүңүз айткандай чоң киреше, инвестициялык кирешедеги окуучулардын катарында болосуз деп ишенем. Рахмат ТОТЖ эфирге келип, ушундай жаштарга үлгү болуп, ушуларга туура насаат берип, багыт берип, өзүңүздүн чыныгы баягы ички сезим дериңиз менен бөлүшүп бергениңиз үчүн. Мен деле чын эле сиз менен дагы өткөндө тренингке иши жалгыз келбей балаңызды эртип келгенде аябай кубандым, сүйүндүм. Чындап даяр өскүсү келген адам башка болот. Осознанно мындай келген. Анан могу анча даяр эместер, коркуп аткандар, булар сизге окшоп келгенче акчаларды жоготуп көрүш керек, кичине кыйналып көрүш керек. Анан Асылгүл мен көп акча жоготком да. Көп акча жоготком, билимимин жоктугунан жоготком да. Сен айткандай, эртең эле момунча косуп берет, бир айда момунча косуп берет дегенге ишене бергем да. Билимим жок болсо ишенем да. Азыр андай болгондо койгула деп элди тыя баштадым. Ушинтип калып, кой. Мен басып өткөм ал жол. Ошон үчүн мен баягы сенден окуп, билим алып, анан ошо сени менен кеңешип иш кылып атканым үчүн мен корккон жокмун да. Мен салам деп эле турам азыр. Мен салам деп элечи. Анан эми баягы эң биринчи сабак өткөргөндө баягы жазгыла өзүңөргө тиешелүүлөрдү дебедиң. Ошондо жазсам мен бай элекемин азырчы. Ошондон салышым керек деп ойлонуп атам. Буюрса.
Кудай кааласа. Эң негизгиси эже туура жолго келип алдыңыз, Мгм. системаны баштап алдыңыз. Азыр сиз Мгм. система куруп жаткан учуруңуз. Ооба. Буюрса мына сизден кийин дагы Аллах узун өмүр берсин, бирок балдарыңызга бир жакшы системаны түптөп Мгм. калтырып бересиз деген Буюрса. чоң ишеничтемин. Мгм. Рахмат эже. Мгм. Алып жаткан, мына баштап жасап жаткан инвестицияларыңыздар өзүңүздөргө насип кылсын. Майлуу сүттүү болсун, дагы да көбөйүп берсин дегендей. Сизге чоң рахмат анда. Рахмат. Мен улантам эфирди. Сиз жогоруда X'ти басып чыгып кете бересиз, Силерге дагы Аха. жаны келген окуучулар эч коркпогула, билим алгыла Асылгүлдөн. Рахмат. Коркмостон ишти баштагыла, убакыт саатыңарды өткөрбөй. Мен Асылгүлдүн сабагынан сразу баштаганмын. Азыр бир айда бир топ нерсеге жетип калдым Асылгүл, буюрса. Ооба, бир ай, почти 1,5 ай болот да. Сиз июньда окудуңуздар, июньдүн Июнда башы. Азыр окудум. 1 айлык практика бүтүп, ошо 2 ай боло элек да. 1 Боло айдан элек, ашты, 2 боло ай боло элек, элек. боло Ошол элек. убакыттагы результаттарыңыз ушул сонун. Анда эмесе, Макул. макул эже, ооба, жогорун басып чыга бересиз. Мынакей Макул. көрдүңүздөрбү, бул деген сөз эми бул болгону мен сиздерге жанагы Макул. биздин окуу курстардын пайдасы тууралуу билбей, баягы билбестиктен коркуп жаткандар, күмөндөп атканыңыздар, ошолор биринчи мындай билим алыңыздар. Анан ишеничтүү кылам деп алдын ала кооптонгондорго да билим керек. Мисалы, акчамды жоготуп алгым келбейт, мыйзамдуу иш кылгым келет, адал оокат тапкым келет, мисалы адал акча тапкым келет дегендер баарыңыздарды ушул билимде. Ошонун баары билимде. Сиздер издеп аткан, эңсеп аткан, самап аткан нерсе. Бирок коркуп атам деп, бирок коркууга каршы эч кандай кыймыл аракет кылбай отура бергендик дагы бул туура эмес да, туурабы? Так, анда эмесе дальше улантабыз. Көрдүңүздөрбү? Эми ушул жылы именно 2026 жылы болгондо да бүгүн ушул айда инвестор болом, акчамды иштетем деген айымдар даярсыздарбы? Бүгүн чечим кабыл алгандарга мен сонун белек берейин деп турам. Ким чындап бүгүн азыр чечим кабыл алды? Мен белегимди дароо берейин. Сиздер алыңыздар белекти и плюс инвестицияны баштап, билим алып, уже инвестор болуп кетиңиздер. 100 000 сом салам, кандай болот дейт. Ошто дагы качан болосуң? Оштобу? Ошто жакында башталат. 20 буюрса офлайн формат. Так, курс онлайн, офлайн эки форматта болот. Ош шаар үчүн офлайн форматта болот. Так, бардык Кыргызстан региондору үчүн онлайн форматта болот. Так, плюс басыңыздар. Чындап даярмын, мен баштайм, болду, чечим чыгардым, билим алам, билбегенимди үйрөнөм, анан жасайм. Мен чечим кабыл алдым буюрса, мен даярмын дейт. Эмне үчүн даярдык тууралуу сурап калам? Себеби баягы каалаган адам көп, анан каалоо башка, даярдык башка дегенди айткым келип атат да. Бардыгы каалайт көп акча тапканды, айына мындай пассивный доход алганды, инвестиция кылганды, бирок баары даяр эмес. Бул каалоо башка, даярдык башка. Даяр адам сразу уже действияга кирет, кыймыл аракетке өтөт. Даяр адам. Даяр эмес адам ал просто каалап жүрө берет, шылтоо айтат. Кыйын экен дейт, кымбат экен дейт, коркуп атам дейт, мошенникпи дейт, башка дейт, же болбосо азыр эмес эртең дейт, кийинки жылы дейт, кийинки айда дейт, понедельник дейт, ушундай да, жаз болсо күздө дейт, күз келсе жазда дейт, ушул сыяктуу. Алардын баардыгы просто шылтоо, өзүн соротуп атат, бирок ичинде коркуп атат. Түшүндүңүздөрбү? Онлайн форматтагы 10 айга бөлүп төлөсө болобу? Азыр 10 айга бөлүп, жок, 10 айлык бөлүп төлөө жок. 3, 4, 6 ай. Анда эмесе чечим кабыл алган айымдарды мен көпкө күттүрбөйүн. Буларга мен сонун бүгүн белек даярдап келдим. Ким мен менен иштешүүгө даяр болсо, мен эгер мындай иштешүүгө даярмын, мен сиздер менен иштешүүгө даярмын, эгерде сиз чоң акчага даяр болсоңуз. Эгер сиз чечкиндүү болсоңуз, анда мен даярмын. Баягы окуучу даяр болсо устат табылат деген сөз бекерден айтылган эмес делегеркилерден. Каалооңуз күчтүү болсо, анан мен айткандын баарын жасап, инвестор болом десеңиз, анда мен сиздер менен иштешүүгө даярмын. Анан сиз чоң акчага даяр эмес болсоңуз, чоң акчага пока ишене элек болсоңуз, пока ишенсеңиз да бирок уруксат бере элек болсоңуз, жашооңузга чоң акчанын киришине, чечкинсиз болсоңуз,
сиз үчүн бирөө чечип коюшун кааласаңыз же жөн гана каалоочу болуп жүргөн болсоңуз, анда мен даяр эмесмин. Мен убактымды, өзүңүздөрдүн убактыңыздарды алыштын кереги жок. Ким ушул нерсе мен айткан нерселерге даяр болсо, анда мен дагы сиздер менен иштешүүгө даярмын. Мага такыр окууга келбеңиздер. Эгер шылтооңуздар көп болсо, башка бирөөнү күнөөлөгөндөр болсо, коркоктор болсо, чечиле албагандар болсо, мүмкүнчүлүк эмес шылтоо издегендер болсо, ар бир күндө, ар бир иште мүмкүнчүлүк жана мындай варианттар бар да. Жашоону түрдүү кылып, жеңил кылып, акчалуу кылып, билимдүү кылып, энергиялуу кылып, сапаттуу кылып жашаганга. Болгону бирөө мүмкүнчүлүк издейт, экинчи адам шылтоо издейт. Баягы кааласаң шылтоо табасың, мүмкүнчүлүк табасың, каалабасаң шылтоо айтасың дегендей. Бул менин курсум именно ушундайларга туура келбейт. Силер дагы акчаңарды кетирип төлөп кыйналбаңыздар, мен дагы жөн эле убакыт энергиямды албаңыздар. Даярлар менен иштешели, даярлар менен результаттарды жасайлы. Эми келиңиздер, курсум тууралуу айтайын. Белегим тууралуу айтайын. Менин курсум 2 форматта окутулат. Онлайн жана офлайн. Офлайн болгон Ош шаарындагылар үчүн гана. Ал эми онлайн форматы 50 000 сом болчу курс, бирок 20 000 сом кылып, именно ушул практикумдун катышуучулары үчүн мен арзандатып бердим. Ал эми бүгүн гана азыр чечим кабыл алган айымдар үчүн 1 000 000 сом чогултуу стратегиясын бонуска берем. Ар бир адам эле кантип 1 000 000 сом чогултууну, тем более инвестиция жолу аркылуу мындай биле бербейт да. Билсе дагы ал нерсени өзүнө так стратегия кылып иштете албайт. Ошондой эле менин быйыл жаңы чыккан автордук «Балам миллионер» деген курсум бар. Бул курста балдарыңыздар финансылык сабаттуулукка үйрөнөт, акчаны башкарууга үйрөнөт, акчага финансовый мышлениясын прокачка кылат, байларча ой жүгүрткөндү калыптандырат. Ошондой эле акчаны системдүү бөлүштүрүүнү үйрөнөт, акча тапканга дагы шыктанышат. Акчаны мындай дене физический энергия эмес, умственный энергия менен тапканга шыктанышат. Эң негизгиси акчаны башкарууну, финансылык сабаттуулукту жөн эле таап коротуп, жеп ичип акча колуна тийсе эле магазинге чуркап эмес, мындай бөлүштүрүп, кадимкидей садакаларды жасаганды. Мен балдарым кадимкидей мына кечээ күнү дагы жаңы копилкаларды алып келип бердим. Баягысын талкалайт да туулгондон кийин ачышып. Кайра адатка айланып, ошол менден узап кеткиче балдарым мисалы турмушка чыгып кетишет, өз жолдоруна түшүп кетишет да, ошого чейин адат кылып коюшум керек. Менин милдетим ушул. Жакшы адатка үйрөтүп коюшум керек. Анан алар дальше өздөрүнүн жашоосунда чоң тапкан акчаларын ошол жаш кезинде үйрөнгөн программа менен жашашат. Ошол жаңы туура программаларга балаңыздар финансылык программаларды туура калыптандырат. Менин бул курсум тоже кымбат турат, бирок азыр биринчи болуп катталган 10 айымга мен ушул курска акысыз доступ берем. Плюс балаңыз менен кошо өзүңүз кирип окуйсуз. Эне бала курсу бул. Бир эне, бир бала кирип окуса болот. Биринчи сабак энелер үчүн болот, андан кийин балдар үчүн болот. Ал жерде балдарга тапшырма, энелерге тапшырма өз-өзүнчө берилет аткаруу менен. Андан сырткары 1 000 000 сом чогултуу стратегиясын аласыздар. Мен мындай эки белекти бир берген эмесмин. Мындай сонун мүмкүнчүлүктү, эки самый мондай нерсени чогуу бир белек кылып да берген эмесмин. Бирок биздин бүгүн практикумдун акыркы күнү болуп жаткандыгы үчүн мен практикумду аягына чыгып уккандар үчүн жана чындап инвестор болом деп чечим кабыл алгандар үчүн дал ушул белекти азыр сиздерге бермекчимин. Мындай бонустарды айтып атпаймынбы, буга чейин кылган эмесмин. Кеттик, анда эмесе мен азыр комментарийди жандырам жана ошондой эле QR код чыгарам. QR кодду мынакей. Ошондой эле комментарийди да жандырдым. Азыр бул QR код аркылуу сиздер уштап ушул бонусту, ушул билекти алып калыш үчүн азыр толук төлөм кылбасаңыздар дагы, бирок бронь сумма 2 000, 3 000, 5 000 сом акча менен өзүңүздөрдүн ордуңуздарды хотя бы ээлеп калыңыздар. Болгону 10 айымга гана. Андан кийин
катыша бересиздер курска, бирок бул белек берилбей калат. Ошондуктан шашылыңыздар. Биринчилерден болуп катталып жетишкенге аракет кылыңыздар. Ошондой эле бизде окуу курсунда бөлүп жолу да каралган, рассрочка жолдору дагы бар. Эгер шартыңыздар туура келбей жаткан болсо, бирок сизге бөлүп төлөө ыңгайлуу болуп жаткан болсо, анда 3 айга, 4 айга, 6 айга чейин бөлүп төлөөлөрдү алсаңыздар болот. Мен бул боюнча банктар менен дагы келишим түзүп койгонмун. Пайызсыз, эч кандай пайызсыз, кошулмасыз сонун азаматсыздар. Уже чектер келип баштады. Төлөй бересиздер. Пайызы жок. Банк менен пайызы жок. Адал рассрочкаларга келишим түзүп койгонмун. Zero Ail Bank, M плюс M Bank, Cash to You жана адал рассрочка М Исламиктен алсаңыздар болот. Онлайн окууга, онлайн окуу. Азыр 19 миң салсам болот. Эртең менен темир окуу салам наличка. Макул. Бул сиздер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Биз сиздер менен мынал 3 күндүк сабакта канча нерсе үйрөндүк, Ал эми 40 күндүк курста сиздер плюс 1 ай практикасы менен бул акчаңыздар практика еще араңарда сопровождение алгандар бар. Анан араңардан клубка кошулуп кетишет. Кыскасы клубка жол менин именно мен миллионер айымдар клубума жол только ушул инвестиция курсунан кийин гана ачылат. Башка жактан сырттан такыр клубка кошула албайсыздар. И клубда биз только миллионду жасайбыз. Мен миллионго жете элейм сиздерди. Колуңуздардан кармап жүрүңүздөр, кеттик мындай кыл, тигиндей кыл, мынча сал, анча сал деп атып, ошол бир эмес бир нече киреше инвестициялык булактарды кур. Именно ошол клубка кошуу только ошол курстан кийин. Ошондуктан бул курс сиздерге вообще чоң даңгыр жолду ачат. Билимдүү кылат, акчаңыздарды иретке келтирет, кийинки миллиондорго жол ачып берет. Мынакей клуб мүчөлөрү аркылуу клубда сизди ошондой миллиондук чөйрө күтүп турат, миллиондук сабактар күтүп турат. Мен курстарымда бербеген сабактарды берем ал жактачы, мисалы. Ошко барып окуйн дегем. Качан башталат? 20-сында башталат. Сөз биздин менеджерлерге катталып коюңуз. Курстун баасы 20 миң сом. Место чектелүү гана оффлайндачы. Еще канчасы толуп калды. Ошол кыздардан байланышып маалымат алыңыз, сөзсүз. Анан эме болсо ордуңузду ээлеп коюңуз. Мен Россиядан кошула аламбы дейт. Ооба, онлайн форматка кошула бересиз. Россияда туруп деле инвестицияларды жасай берсеңиз болот. Практика учурунда мен сизге онлайн форматта кантип акция алууну, онлайн форматта кантип инвестициялык счетторду алууну көрсөтүп берем. Практика учурунда. Ай, мусулман kids. Атыңыз ким эле? Көз 2-3 жолу разбор кылган болчу. Ассаламу алейкум, кандайсың Расылгүл? Былтыр сенин сабагыңа киргенде 1 миллионго жакын карызым бар эле, 1 жылга жетпей кутулдум дейт. Молодец. Сон. Өтө кубанычтамын сиз үчүн. Көп окуган, кайра окуду. Менде курстарда кайра жеке разборлорду алды. Анан бүгүнкү күндө караңыздар, сонун жаңылык мен үчүн. Мисалы 1 миллион сом карыздан 1 жылга жетпей кутулуу кандай сонун бул, туурабы? Азамат эже. Атыңызды эстей албай атам, бирок садик иштетет элеңиз, частный садик иштетчү элеңиз. Азыр ошону эстеп атам да. Анан Бишкекте элеңиз. Просто атыңызды унутуп калдым, эже кечиресиз. Көпчүлүк да. Жооп берип койчу. Оффлайн окусам 10 күн эле болом ошто, калган күндү кантем. Оффлайн через день болот, анан 1 айга созулат эже окуу. 1 айга созулат. Через день болот, күндө болбойт. Bir gün сабак, bir gün практика болуп болот, 1 ай болот. Оффлайндын өзүнүн сонун баалуулуктары бар. Трансформациялык оюн бар, инвесторлордун жолугушуусу бар, инвест касса бар, финансылык разбор бар. Номер калтырыңыз жазгы, WhatsApp группага таштасаңар болобу, реквизитти дейт. Кыздар группаларга да таштап коюңуздар, реквизиттерди. Бронь кылып эртең дагы толуктооба. Төлөйүн дегем. Номер калтырыңыздар. Кимде менеджери жок болсо, номер калтырыңыздар бул жака. Комментарийге номериңиздерди калтырыңыздар. Кимде менеджер жок болсо. Ким
ооба дейт. Ошол эже экенсиз, ошол эстеп кеттим. Эми эстедим. Аябай кубанычтамын сиз үчүн. Сабакка кире албай калсак кийин Гүлайша эже. Эми ооба Гүлайша эже болчу. Сабакка кире албай калсаңыздар, сабактар сакталат. 1 ай, 2 ай сактоодо турат сабагыңыздар. 40 күн иштешсек, 60 күн, 2 ай сактоодо турат сабактарыңыздар. Буюрса. Онлайн сабактар, ооба. Офлайн канча болот курс? Офлайндын баасы 30 000 сом, бирок орундар чектелүү офлайнга. Онлайн окуңуздар, бонус сабак алайын дегем, эртең салсам болотпу? Болот, эгер жетишсеңиз, менеджерлер менен байланышып. Билбейм да эми канча убакытта, канча местота болот. Онлайн канча созулат? Онлайн 40 күн болот. 10 күн сабак, 1 ай практика болуп 40 күн болот. Окуу бүткөндөн кийин да карап турасыздарбы? Ооба. Менде акча жок эле, катышкым келет дейт. Каалооңуз күчтүү болсо таба алат, эже, табасыз. Көлгө келип сабак бербейсизби дейт. Буюрса. Ниет бар, план бар. Көпчүлүк быйыл чакырып атат региондорго. Өткөндө Баткенге чакырышты го. Бирок азыр сонун эме онлайн окуй берсеңиздер болот. Офлайн 30 000 сом жок, офлайн 20 000 болбойт. Офлайн бул жандуу, вообще бул жандуу. Бул совсем башка энергетика. Күндө мен менен сүйлөшүп, мен еще тапшырмаңызды мен алдымда аткарып, отчет берип, ошол жерде иштеп, ошол жерде башкарып, ошол жерде бөлүштүрүп, мен алдымда болот бардыгы. Вообще кымбат, 30 000 сом. Онлайн сабак алып, офлайн сабакка мүмкүнчүлүк болсо, ара күндө барып турсам болобу? Офлайнга жазылсаңыз, онлайнга бекер доступ аласыз. Анан офлайнга ара күндө келип турсаңыз болот. Бирок офлайндын төлөмүн төлөйсүз дагы, онлайнга бекер доступ аласыз. Онлайндын төлөмүн төлөп, офлайнга келе албайсыз. Онлайн 20 000 сом. Балам окуса болобу? Балаңыз канча жашта? Жаш бала болсо болот. Жумасына 3 жолу болот офлайн. Баткен сүлүктүүгө келип сабак берсеңиз жакшы болот эле. Ким каяка чакырса дагы, мындай адам болсо, адам чогултсаңыздар, 50-60 адам жок дегенде. Барабыз. Рахмат, сонун аябай байыр жеткиликтүү болду. Алла ыраазы болсун дейт. Биздин кишилер уруксат бербесе болбойт экен да. Алар да сабакка катышса сонун болот эле дейт. Биринчи бирок аял өнүгүш керек. Аял өнүксө коом өнүгөт. Оңдош үчүн ааламды дейт, оңдош керек аялды деген экен бирөө. Ошондуктан өзүңүздөрдү оңдой бериңиздер. Алар качан оңдолуп жашоону оңдойт деп күтпөңүздөр. Алар эркектер сиздердин күзгүңүздөр. Сиздин ичиңиздеги коркууну эркегиңиз сизге көрсөткөн каршылык аркылуу көрсөтүп жатат. Ичиңизде коркуу бар, күмөн бар, ишенбестик бар. Ошол нерсени жолдошуңуз сизге көрсөтүп атат өзүнүн каршылыгы менен, тыюу салуусу менен. Сиз өзүңүздүн ичиңизден баштап өнүктүрө бериңиз, баары жакшы болот. Бүгүн жумушта бир эже айтты, сенден окуптур дейт, номер калды. Бөлүп төлөө бар, ооба. Балам 22 жашта, Польшада онлайн окуса болобу? 22 жаш болсо болот. 22 жаш болсо болот. Балам 20 жашта болобу? Паспорт алышкан уже 20 жаштар, 20-22 жаштар. Болот. Мага толук жооп берип койчу, мен кандай кылсам болот? Кызат эже, сиз эме да 10 күн эле болсоңуз, эми өзүңүз эметесиз да, не айтпай 10 күн катар болбойт сабак. Бирок 10 күн катар көрөбүз, эгер баягы күн ысык болуп, өткөнгүдө мындай болду да, өткөнгү потокто баягы через день эле мынтип келе бербей, 10 күн катар өтүп салып эле мындай тездетип деле бүтүрбөйлүбү дегендей да болду. Эми может көпчүлүк ал жерде 20 айым болот бир группада, анан сүйлөшүп көпчүлүккө салып көрөбүз. Эгер андай болсо 10 күндө бүтүрүп кетсек да болот.
Анан жок, убагында эле минтип жүрө беребиз десе. Мысыкта негизи көбү тез эле бүтүрө эле күн сайын каттап дейт. Мага деле андай жакшы болот. Оффлайнда кыскасы сүйлөшөбүз, же сиз азыр группада кыздар менен байланышта болуп туруңуз, Гүлзат эже, анан Нуржамалга да номериңизди калтырып койсоңуз. Бишкекке жок Гүлайша эже, Бишкекке оффлайн пока планда жок. Бишкектегилер онлайн окуп туруңуздар. Катар жакшы болсо ошо сүйлөшөбүз, Может, ысыкта бир аз ошондой деле кылып калышыбыз мүмкүн. Же болбосо катар жумасына кылып туруп, эки күн дем алып, 5 күн катар, 5 күн катар алып, 2 жумада бүтө турганда кылсак болот. Сүйлөшөбүз ошону. Жалпы көпчүлүк чечет да эми. Мен эч жакта иштебейм, жолдошум аркылуу акча алам. Азыр 100 000 чогулткан акчам бар. Ошол акчаны өзүм иштете аламбы, көбөйтүп болот эже, сонун болот. 100 000 сом менен жакшы инвестиция баштайсыз буюрса. Келиңиз ошон үчүн курска. Оффлайн жакында 20-ларында примерно башталат. Ошол жазгүл айым менен жазышып туруңуз, байланышта болуп туруңуз. Азыр могул эфирдин ссылкасын жөнөтө бериңиздер. Балам башка жакта ссылка, ушул эфирдикин жөнөтө бериңиздер. Мүмкүн катар менен болсо, Ошто жатаканалар канчадан дейт. Каяктан келесиз, Сезим айым? Ошто жатаканаларды мен билбейт экенмин. Оффлайн. Жок, оффлайн 13 башталбайт. Жылып кетти. Разбор боюнча бардык эле биздин консультация, разбор, курстар тууралуу инвест завтрактар башталат эртеңден баштап Ош шаарында через день. 12-си, 14-тү, 16-сы, 18-и күндөрү бизде Ошто 300 сомдон инвест завтрактар болот. Келип катышсаңыздар болот, Ош шаарынын тургундары. Балабы? Бала 15, 16, 17, 18, 20 жаш болсо болот. Так, сонун бизге чектер келип түшүп жатат. Бул сабактар сакталат буюрса 24 саатка көрүп жетишип калыңыздар. Ошондой эле баарыңыздарды ушундай 3 күндүк практикумду окуп аягына чыгып, ушундай бир жакшы чечимдерге келип, финансылык жашооңуздардын нугун өзгөртүп жатканыңыздарга мен өтө кубанычтамын. Ушул менин сабагым, 3 күндүк сабагым сиздердин алдыда жакшы финансылык сапаттуу жашооңуздарга себепчи болсун. Жол ачкан болсун, Мага дагы, сиздерге билим берген жана аракет кылып окуган сиздерге дагы баардыгыбызга Аллахым ыраазы болсун. Мен бергениме сиздер дагы алгандарыңыздарга ыраазы болуңуздар. Ошондо гана сөзсүз эки тарапта тең өнүгүү болот. Өнүгүү, өсүү, көбөйүү, баарыбыздын эле максатыбыз ушул. Баарыбыздын максатыбыз бир дегендей. Анан дагы бир жолу эскертем, ким ушул мен берген балам миллионер курсун, ошондой эле курска жазылсаңыздар окуйсуздар, бекер окуйсуздар ушуну. Анан курска жазылбасаңыздар бул белекти ала албайсыздар. Ошондуктан шашылыңыздар. Мен именно ушул практикумдун акыркы 3-күнүнө ушул сонун белекти даярдадым. Ошондой эле миллиондук стратегия бул түздүрсөңөр дагы бир билбейм, бир $500, $200, $300 түздүрөсүздөр. Кимдир бирөө башка бир консультанттарга, именно финансовый консультанттарга түздүрөм десеңиздер деле, же бир экономистке сурансаңыздар деле, негизи экономисттерде мындай услуга жок, бирок вдруг эми ошентсеңиздер ошончо төлөйсүздөр да. Мен бул жерде сиздерге курс окутуп, билим берип, анан еще бекер стратегия миллионго тем более түзүп берген жатам. Бекер болгондо дагы, андыктан сонун баалуулук, сонун белек жөн гана алып алсаңыздар болот. Ал 20 000 сомду сиздер курска төлөгөн, айтып атпаймынбы? 1 айлык практика 40 күн ичинде уже өзүңөрдүн баштаган инвестицияңардын чогулткан, ал жерде баягы бөлүштүргөн акчаңардан эле уже биринчи пайдаңардан эле чыгып калат. Акчаны табат. Андыктан коркпой аракет кылып баштай бериңиздер. Так. Разымын дейт, рахмат. Сонун. Азаматсыздар. Башка суроолор жок экен, анда мен жыйынтыктай берсем болот экен. Баарыңыздардын түнүңүздөр бейпил болсун. Анда эмесе биздин ушул сабактардан көрүшкөнчө.
Так, канча сом деп сурап жатат. Калган маалыматтардын баарын группадан дагы аласыздар. Ким кайсыл группада болсо ошол группадан активдүү болуңуздар, менеджерлер менен байланышта болуңуздар жана тезирээк чечим чыгарганга аракет кылыңыздар. Канчалык эрте чечим чыгарсаңыз, ошончолук баалуу белектерди кошо аласыздар. Баарыңыздарга ийгилик. Онлайнда күн сайын живой болот, түз эфирден. Анан сакталып берилет. Күн сайын түз эфирден живой болот. Мындай запись берилип койбойт да. Эми ушундай эле бир иш чыгып кетип эле анан баягы күнүбүз бекер кетпесин деп эле бир экстренный ситуацияда эле запись берилип калбаса, а так мен өзүм күндө живой, мындай жаңы энергияда, живой энергетикада сабак өткөндү жакшы көрөм. Жана мен билем, салыштырып чем запись бергенге караганда, живой энергетикада более мындай байланыш болот. Сиздер да жакшы кабыл аласыздар, жакшы түшүнөсүздөр дегендей. Ошон үчүн буюрса күндө өзүм живой өтүп берем, Кудай кааласа. Анан өткөн сабак сакталып, ошол 2 айга сактоого берилет сиздерге. Рахмат. Анда эмесе практикумду жыйынтыктадык. Практикум боюнча кандай болду, канчалык деңгээлде болду, канчалык эмне алдыңыздар, кандай ачылыш, инсайттар болду, группалардан бөлүшө кетиңиздер. Бул нерсе бизди өстүрөт жана сиздерге дагы баягы бөлүшүү аркылуу көбөйүү мыйзамы иштейт. Баарыңыздарга ийгилик, анда эмесе сабактардан көрүшкөнчө.